Так, саламатсыздар урматтуу мекендоштор. Баарыңыздарды YouTube каналымдан көрүп турганыма кубанычтамын. Өткөнкү видеома дагы жакшы просмотр алды, жакшы реакция бердиңер. Көптөгөн мекендештер өздөрүнө жакшы маалымат алды деп ойлойм. Ушу маскадан чыксам деле, маскада чыксам деле мени көрүп турган мекендештер баарына рахмат айткым келет. Баардык менин видеолорума лайк баскан, менин видеолорумду бөлүшкөн мекендештерге азыр ушул видеонун башында рахмат айтып кетейин. Жана бул видеого дагы сиздер жакшы реакция берип, лайк басып, делегация кылып койсоңор болот, жана биздин каналдарга подписаться кылып койсоңор болот. Бүгүнкү видеодо урматтуу мекендештер, мага бир эң көп келген суроонун бирөөсүнө жооп берейин деп турам. Бул жерде Кубатбек, мен бир айда печать бастырсам керекпи же 3 айда бастырышым керекпи? Миграционный картанын срогу канча ай дегендей суроолор келип атат да. Мен билем эмне үчүн келип аткан себеби ушундай 30 күн болсун деген өзгөртүү кирсин деген маалымат тараган. Ушундай закон кирет деген, бирок ал закон менин азыркы билишимче андай закон күчүнө кире элек жана биздин кыргызстандык мекендештер үчүн ал ушул бир айлык, то есть бир айда печать бастырсын деген закон күчүнө кире элек, закондун күчүнө кире элек. Ошондуктан мен бүгүн азыр сиздерге МВДнын сайтын ачып берип көрсөтүп кетейин. Жана маалымат издегенде мына Яндекске эле киргиле. Азыр Google'да бир аз некорректно иштеп атат. Россияда себебин билесиздер эмне үчүн? Себеби ошол Google'ду дагы, ошол көптөгөн YouTube'ду дагы булар мындай террористический деп, экстремистский деп Россия территориясына таанып, аларга уруксат бербей жатат. Ошондуктан Яндексти колдонгула. Яндексте көбүнчө жакшы маалымат бар. Мисалы үчүн мындай суроо жазабыз да. Срок временного пребывания, временного пребывания граждан Кыргызстана в России. Экранын көрүп атасыздар, Россияда бет памятка. Могул жерде урматтуу мекендештер, Яндекстен жаңы маалымат издегениңиздерди бир нерсени айтып кетейин да. Алиса дегенди бассаңыздар, ушул жерден маалымат тактап кетсеңер болот да. Ана сразу эле Алиса чыгарып берет да. Бул эми ал искусственный интеллект да, бул Алиса AI деп атат. По правилам действующего системы года граждане Киргизии могут уезжать в Россию по внутреннему или заграничному паспорту и пребывать на территории РФ до 90 дней в течение полугода без оформления разрешений, без дополнительных разрешений дейт да. Урматтуу мекендештер, ушул жерде баягы суроо берип аткандарга айтып кетейин да, ушинтип эле Яндекске жазсаңар чыгат да. Болчу. Айтып атат, 6 айдын ичинде 90 күн жүргөнгө эле уруксат берет. Түшүнөтчү? Дагы 6 айдын ичинде атат. Демек, миграционный картанын срогу 90 күн. Сиздерге 90 күндүн ичинде штамп басырсаңар болот. Бул дегени келесиздер, мына бул жерде жазып коет. При этом при пребывании в случае 30 дней необходимо встать на миграционный учет через принимающую сторону. Миграционный учет деген регистрация. Азыр Амина болуп калды. Москвадагы мекендештер айттым. Мен Москвадагылар Амина, а башка областагылар мурункудай эле кагаз регистрация 30 күн ичинде турушуңуздар керек. Эми баардыгыбыз жумуш иштеп келебиз. Сөзсүз түрдө эми обязательно 90 күндөн ашып жүрөбүз да. Даже если гости болуп киргендер деле 90 күн жүрсө болот. Вот алар дагы 30 күндөн ашкандан кийин айтып атат. Эмне дейт? Миграционный учетко туруш керек дейт. Бирок гости болуп келгендер Амина, даже Москва областында иштебейт, аны билесиздер, а? Кагаз регистрация жасайбыз через принимающую сторону. Кайсыл жерде жашасаңыздар, ошол жерден хозяйкасы менен госуслугиден не кылабыз? Регистрация жасайбыз. Миграционный учет. Мына көрдүңүздөр, 30 күндүн ичинде, урматтуу мекендештер, адаштырбаңыздар, миграционный учет бүтүрүшүбүз керек. Москва областагылар 30 күн ичинде Аминаны приложениемен өткөрсөңөр эле болду. Ошол жетишет. Андан кийин башка областагылар жана гости болуп келгендер Москва областында, алар 30 күндүн ичинде регистрация жасап кое берсе болот. Анан урматтуу мекендештер, Алиса айдан издегениңиздерде могул жерге жазып уточняющий ответтерди да берсеңиздер болот да. Или могул жерде жазылып турат уже, какие документы нужны для въезда в Россию с целью учебы деп турат да. Какие штрафы за нарушение сроков пребывания дейт. Шуну басып койсоңуздар, мына Алиса жооп бере берет, түшүндүкчү. Согласно
Часть 1, точка 1 статьи 18.8 дейт. За нарушение сроков разрешенного пребывания в России иностранным гражданам грозит штраф до 5000 рублей дейт. С административным выдворением из РФ. Ошол жерде дагы бир нерсени айтып кетейин, урматтуу мекендештер. Эгер ошол убагында штамп бастырбай койсоңуздар 5000 не деп атат? 5000 рубль штраф, андан кийин выдворение болосуңар деп атат. Выдворение болосуңар. Көпчүлүк учурда биздин мекендештерге штраф үчүн эле кол коюп кой дегенде жакшылап окушубуз керек. 5000 штраф, анан выдворение деген бар, анан без выдворения деген бар да. Протоколду жазуу. Ушуну окуп койсоңуздар ушул жерде бул силерге пайдалуу да. Демек түшүндүк, биз 3 айдын ичинде штамп бастырышыбыз керек. Эми дагы бир суроо келип атат. Келгенден кийин кайсыл документтерди даярдашыбыз керек? Россия территориясына киргенден кийин кайсыл документтер менен жүрө алабыз? Келгенден кийин эмнеден башташым керек деген суроо болуп атат да. Урматтуу мекендештер, Москвага келген болсоңуз, Москва областына келген болсоңуз, келишиңиз менен эле аэропорттун түшүүсү, миграционный картаны алып киришиңиз менен көпчүлүгүңүздөр работа деп келесиздер. Работаларга айтып атам. Работа деп киргендер, урматтуу мекендештер, келишиңер менен эле Амина приложение өткөрөбүз Москвадагылар. Башка жактагылар регистрация жасайбыз. Жана 1 айдын ичинде, урматтуу мекендештер, жумушка орношконго аракет кылгыла. Жетиштүү 1 ай. Андан кийин дагы бир учур бар. Кирип келгениңиздерден кийин, эгер сиздердин колуңуздарда кызыл карта жок боло турган болсо, анда Амина өткөрүү үчүн Сахаровага барабыз. И в том числе Сахаровага не только Амина, и жанагы медосмотрун өткөнү дагы барасыздар, аттестатка тапшырганы барасыздар, и заодно ошол жерде дагы Аминаны чечип аласыздар, урматтуу мекендештер. Барып эле суроо бересиздер. Мен Аминага өткөргөнү келдим, Аминага регистрация болгону келдим десеңиздер, өздөрү или силерге Амина ачып берет ошол жерде, ачып бербесе барып өтүп келип медосмотрдон анан ачабыз дейт. И в этом случае, в других случаях сиздерде, урматтуу мекендештер, 30 күн Россия территориясына жүргөнгө убактыңыздар бар, без регистрации, без Амины, без ничего. 30 күн Россия территориясында, Москвада, Москва областында, башка жактарда Амина регистрациясы жок жүрсөңүздөр болот. Ошондуктан келишиңиздер менен аэропорттон түшүп үйгө барып эс алып, эртеси Сахаровага жөнөйбүз бардыгыбыз. Эми көпчүлүк кызыл картасы барларды айтайын. Кызыл картасы барлар мурун өтүп жүргөндөр. Кызыл картаңар менен Аминага регистрация болосуздар, и все, болду. Андан кийин жумуш издейбиз. Жумуш тапкандан кийин эмне кылабыз? Само собой, ошол 1 айдын ичинде болсо 1 айдын ичинде, 3 айдын ичинде болсо 3 айдын ичинде миграционный картанын аркасына штамп бастырабыз. Ошол пометка о продлении срока пребывания. Ошол канча эрте жасасаңар, ошончо жакшы. Эрте бүтүргөнгө аракет кыла бергиле. 3 ай десе 90 күндү күтүп, там 85-күнү, 86-күнү аракет кылбастан, ошол берки 60-күндөн кийин аракет кылсаңар, 30-күндөн кийин же 2 жумадан кийин аракет кылсаңар деле боло берет. Эч ким запрещать этпейт. Эми коюп бере кое турган болсо, эрте келип алсын деп макул деп кетесиздер, бирок запись алып дагы госуслугиден аракет кыла бериңиздер. Дальше эмне кылганычы? Печат бастырганы. Кийинки качан келейин деп сурап тактап, анан ошого аракет кыла бересиздер. Ошол эми могул жерде кайсыл сайттан маалымат алабыз? Мына азыр мен силерге Яндексти көрсөтүп бердим, кандай маалымат алышты. Могул жерде силерге мына окусаңар түшүнөсүңөр. Мен ойлойм бир 90% силер түшүнөсүңөр. Кыргызстандын окусаңарчы, 90% түшүнөсүңөр да. Ушул закондуу эле, бирок мына Аминада кээ бир жерде адашып маалымат берип коет да, Бирок мындай жалпы үстүктөн маалыматты ушу алисадан алсаңыздар болот. Калган такталган маалыматты ылдыйраак түшүп мындай излесеңиздер, могул жерде mvd.rf срок временного пребывания иностранного гражданина деп турат. Мына ушул нерсени, урматтуу мекендештер, ушул сайтты, ушул именно страницасын до конца окуп чыккыла да, до конца. Башталышынан баштап этегине чейин до конца окуп чыккыла. Чотто бул сайттагы тармак істейт да. Азыр. Мынакей. Мынакей, урматтуу мекендештер. Башынан баштап этегине чейин окуп чыксаңыздар, эч кимге күнүңөр түшпөйт. Эч бир юридика бар, акча берип платный консультация албайсыңар, башка да албайсыңар. Эми орусча түшүнгөндөр, хотя бы 90% tilesizler түшүнөсүздөр, монун баардыгыңар окушпасаңарчы, шашпай, мени жанагы кушак тойгозуп алып, мындай кеңири убакытта шашпастан окуп чыккыла. Ушуну кеңеш берем. Муну окуп чыкпасаңыздар, баардыгыңарга проблема болот. Ар кимдин көзүн карайсыңар. Эми могул жерде орусча түшүнбөгөндөр бар да.
туурабы орусча билбегендер бар. Алар эмне кылат деген суроо болушу мүмкүн да. Анда эмне кылат? Ошол Яндекстин ичинде переводчик деген бар, билебиз э? Мына жерге жазалычы. Переводчик. Ну, Яндекс переводчик, э? Могул жерде русскийге кылабыз. Русский. Могул жерде кыргызский кылабыз. С русского на кыргызский. Болду. Жанагы немени сайтты как кетти? Ой, кечиресиздер. Я болду окшойт. Мына сайттагы маалыматты эмне кылабыз? Бардыгын скопируем от начала до конца. Копия кыласыңар, бир страница булчу. Бул эми ашыгып кетсе бир саат убактына кетип ушуну окуп чыкканчы. Такыр орусча түшүнбөгөндөр эмне кылабыз? Ушуну скопируем. Андан кийин жанагы мен айткан переводчикке алып киребиз дагы. Коебуз. Болду. Мынакей сиздерге маалымат. Мына чечилип жарандар убактылуу мөөнөтүү дейт мына. Могул жерге өзбекче, кыргызча, кыргызстандагы өзбекстандыктар өзбекче, там тажиктер тажикче койсо болот мына жергечи. Ушул жерде кыргызча перевод мынакей. Кыргызча перевод бар. Ушунун баарын окуп чыксаңар болот да. Мындан башка деле сайттар бар. Мына Google переводчик бар мисалы үчүн, э? Google переводчик бар. Google переводчик деле жакшы которот дебизчи. Русский могул жерде буларда деле кыргызский бар. Так, буларда вариант көп экен. Кыргызский гана. Киргизский. Окей. Мат мекендештер. Көрүңүздөр, Google'га кирип деле ушуну чакырып алат. Которуп берет баарынчы. Ушунун баарын окуп чыккыла, эч кимге күнүңөр түшпөйт да силердинчи. Эч кимге күнүңөр түшпөйт, эч кимдин көзүн карабайсыңар, өзүңөр эле маалымат алып жүрө бересиздер. Анан тактоо үчүн биздин ссылкада комментарийде, то есть комментарийде ссылка турат. Биз Telegram каналга кирип ушул маалыматтарды тактап алсаңыздар болот. Бириңиздер менен ой бөлүшүп дегендей. Ошол аянтча, ошол Telegram канал бул сиздер үчүн, сиздердин бири-бириңиздердин жанагы инициативаңыздарды бири-бириңиздерге там жардам берүү үчүн айтылган чыган аянтча. Мына кааласаңар ушул видеонун астына деле бири-бириңиздер менен комментарийде жазышып, суроо жооп кылып жардам берсеңер болот. Мен ал нерсеге запрещать этпейм. Баарыңыздарга уруксат. Ошол урматтуу мекендештер, мен ойлойм, мен бүгүнкү видеомдо сиздерге пайдалуу болду. Дагы түшүнбөгөн сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Анан баса менден ГПХ саткандар, менден башка жактан ГПХ саткандар бар. ГПХ боюнча кызмат бар, бизде билесиздер. Айтып коеюн, самозанятый кылып түзгөнсүңөр баардыгыңарчы, самозанятый менен түзгөнсүңөр. Ошондуктан самозанятый боюнча налог төлөп тургула, сөзсүз түрдө төлөгүлө налогтучу. Ансыз болбойт. Себеби кайсыл Красногорск шаарында, Красногорсктан городской округунда, Московской областта, ошо мен бирөөгө жасап бердим эле, өзүм эле жасагам. Письмо келиптир, жасаган РФ гражданин аялдын почтасына налоговыйдан письмо келиптир. Сиз гражданский правовой договор түзүп берген экенсиз. Сиз эми жанагы эмнени төлөшүңүз керек налогду деген письмо келиптир да. Анан мен түшүндүрүп айтып бердим эмне кылыш керек экенин бул ситуацияда. Себеби мен өзүм консультация берип түзүп берген, мен өзүм ошол жерде айтып бердим эмне кылыш керек экенин баардыгын түшүндүрүп. Ушундай случай болуп калбаш үчүн, или случай болуп письмо келип кала турган болсо, сиздер мындай ответ болуу үчүн баардыгыңыздар самозанятыйдан, бой налогдон налог төлөп тургула. Ошол урматтуу мекендештер, баарыңыздарга рахмат. Биздин видеолорго лайк басып, поделиться кылып, каналга подписаться болуп койгула. Там кийинки биздин эмелерде жолугушканча видеолордо.
Сак саламатта туруңуздар. Биздин Telegram каналга подписаться болгула, ошол жакта да жакшы мазмун бар.